Карапачылык Түркияда байыртадан бери келе жаткан улуттук колөнөрчүлүк. Кызыл жана боз топурактан жасалган буюмдар Анадолуда 8200 жыл мурун пайда болгон жана 2000 жылдай аралык убакытта дүйнөгө жайылган. Ал эми Осмон империясынын тушунда идиштер, буюмдар бышырылган топурактан жасалган. Карапачылык, бизче чопочулук деп аталган бул кесип өзүндө кылдаттыкты жана чыгармачылыкты талап кылган кесип. Миңдеген жылдар бою муундан муунга өткөрүлүп ушул күнгө чейин жашап келген бул өнөр нарктуу да барктуу. Бул өнөр пайда болгондон тартып кийинки жаңы заманда башка нерселер сыяктуу жоголуп кеткен жок. Тескерисинче Түркияда өсүп бүгүнкү күндүн талабына ылайык өнүгүүдө. Анткени чопо буюмдарына талап жана кардарлар бар болгондуктан бул кесип түрктөрдүн маданияты менен тыгыз байланыштуу. Мурунку замандарда бала кезимде менин эсимде чоң ата чоң апаларыбыз көп түрдүү топурактан жасалган каптарды колдонушчу. Мисалы кумара сыяктуу суу куя турган кап бар эле. Аны суу толтуруп үйгө алып келчүбүз. Биз аны ийбириктечүбүз. Башка дагы үйдө көптөгөн топурактан жасалган буюмдарды, идиштерди колдончубуз. Азыркы заманда желим каптарды колдонушат. Бирок дагы да бул топурактан жасалган каптардан гүвеч деп аталган гүвеч тамагын бышыра турган мискейди көбүрөөк колдонуудабыз. Идиштерди айылдарда көп колдонуп келишет. Түркияда карапачылык маданияты Осмон империясынан, андан да мурун Селчук доорунан келе жатат. Кара топурак абдан майда болгондугу үчүн кызыл топурак аралаштырылат. Анткени ал жасалган буюмдарга түс берет. Экөө биригип сууда аралаштырылат. Андан соң суусу сүзүлүп, коюу бир калыпка кирет. Катуулашкандан кийин алып усталар күчтөрүн колдонуп, аны жуурушат. Топурак жакшылап эзилгенден кийин вакуумга коюлуп кысылат. Андан соң вакуум аппаратынан мындай камыр сыяктуу шекилде чыгат. Уста буларды жыйнап, кайрадан күчү менен ийлеп чыгат. Узун болгон бул жуурулган топурак жасай турган буюмдун өлчөмүнө ылайык кесилет. Уста алаканы жана билеги менен эзилген жумшак топуракты мына минтип, кандай идиш жасай турган болсо, аны калыбына келтирүү үчүн түйшүктөнөт. Калып алыш үчүн 1 же 1,5 мүнөт күтүш керек. Бул топурактын жанданган минуталары. Кээ бир буюмдарды станоктун жардамы менен жасашат. Калыпка салынып жасалат.
Жулдар даяр болгондон кийин бөлмө даражасында 60 мүнөт коюшат. Анан ал кургайт. Кургагандан кийин керектүү аксессуарлары жабыштырылат. Ал эми тамак ашка колдонулуучу идиштерди сөзсүз түрдө түрдүү боектор менен капташат. Çömlek bir Карапачылыкта бул сиздер көрүп турган гүвеч мискеи бизде дайыма колдонулат. Анткени мында жасалган тамактар ушунчалык даамдуу болот. Анткени бул топурактан жасалгандыгы үчүн эт, жашылчалардын татын сактайт. Мында тамактарыбыз жайбышат. Бул мискеге эттен даярдалган тамактар. Алар гүвеч, баклажан, куру фасоль жана башка тамактарды бышырса сапаттуу, пайдалуу жана нукура даамы сакталат. Азыркы учурда карапачылык дагы деле Түркияда уланууда. Эски-Шехир, Маниса, Билежик, Бурса, Балык-Кесир, Kütahya, Konya, Diyarbakır сыяктуу шаарларда бул өнөргө маани берилип, канчалаган буюмдар жасалып, сатылып жатат. Карапачылар ар кандай формадагы идиштерди керектөөчүлөрдүн талабына жараша жасап чыгарып жатышат. Мисалы, тамак бышыра турган мискейлер, капкагы менен, ошондой эле түрдүү калыптагы табактар, кеселер бүгүнкү күндө колдонулат. Жана чопо буюмдары ар бир үйдө бар. Ар түрдүү декорация менен жасоо да усталардын чеберчилигине жараша болот. Бул өнөргө биздин кыргыз бир тууганыбыз да күбө болуп, устанын жардамы менен бир кумара жасап көрдү. unutulmaya yüz tutmuş Те байыркы замандан бери унутта калбаган карапачылык өнөрүн тааныталы. Азырда бул өнөр сейрек кездешет. Кош келдиңиз. Сиз менен азыр биз чогуу бир карапа жасайлы. Атыңыз ким? Мен да Гүршат. Азыр муну уучуңузга алып, кыспаңыз да күтүңүз. Жумшак кармаңыз. Şimdi bu iki parmağın Бул эки бармагыңызды ылдый карай бастырыңыз. Бош кармаңыз. parmakları dümdüz tutun. Önce beni izle. Дагы бир аз. Азыр четки учтарына чейин ачыңыз. Колдоруңуз менен кыспаңыз. Бармактарыңыз түз турсун. Азыр колдоруңузду алыңыз да карап туруңуз. Азыр бир аз топурак менен ойнойлу. Азыр менин кылганымды карап туруңуз да, туура мендей кылып сиз да аракет кылып көрүңүз. Колуңузду түз кармап, мына мынтип, мындай жайыңыз. Табак болуп калды. Азыр болсо жапсак бул кеси болуп калат кайра. Кайра уучуңузга алып жай жабабыз. Муну бийиктетмек үчүн бир аз тезирээк кылабыз. Жакшы. Жакшы жасап атасыз. Көп жылдар бою карапа жасагандай жасап атасыз. Азаматсыз. Бармагыңызды түз кармап, ылдый жакты басып туруңуз. Жайдан. Азыр көрөлү эмне болорун. Болду. Yavaş. Bakalım ne oluyor. Biraz daha. Tamam, çekin şimdi. Çömleği çok yumuşak olan Бул карапаны абдан жумшак топурактан жасадык Гүлүм айым. Муну дароо жерге койсок бузулуп калат. Жарым сааттай колуңузда кармап турушуңуз керек болот. Карапачылык бул Түркиянын эң эски кол өнөрчүлүгү болсо да, ушул убакка чейин уланып келаткандыгы жана бүгүнкү күндө жасалган буюмдардын колдонулуп жатышы бул чоң өзгөчөлүк. Андыктан биз да бул улуттук кол өнөрчүлүккө маани берип, сиздерге көрсөтүүнү туура көрдүк. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия, Анкара шаарларынан.